Илгери бир абышка кемпир болуптур. Бир күнү абышка: «Байбиче, мага көмөч бышырып берчи» деп суранат. «Эмнеден бышырам? Унубуз да жок. Сен кампаны шыпырып, булуң бурчтардан кырып чогултуп көр». Кемпири айтканындай кылып, 2 уш чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголок көмөч жасады да мештин ичине бышырып, муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томолонуп дөңгө, дөңдөн чөпкө, чөптөн жолго түштү да андан ары жолун улайт. Көмөч томолонуп бара жатса, жолдон коен чыгат. «Көмөч, көмөч, мен сени жейм, жебе мени коен. Андан көрө мен сага кандай ырдап бергем, уксаң?» Коен кулактарын тикжейтип тыңшап калса, көмөч ырдай баштайт. «Мен көмөчмүн, көмөчмүн, кампадан шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеде муздатылган. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, сенден коен оңой эле кетип калам» деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Коен аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. «Көмөч, көмөч, мен сени жейм, жебе мени карышкыр. Андан көрө мен сага ырдап берем, уксаң?» «Мен көмөчмүн, көмөчмүн, кампада шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеде муздатылган. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам. Ал сен карышкыр, мен сенден оңой эле кетип калам» деп көмөч томолонуп кетип калат. Томолонуп көмөч бара жатса, алдынан аюу чыгып: «Көмөч, көмөч, мен сени жейм» дейт. «Антсе көмөч, жебе мени аюу, кайдан сага мени жемек, майтапан, андан көрө менин ырымдык. Мен көмөчмүн, көмөчмүн, кампада шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеде муздатылган. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам. Ал сен аюу, мен сенден оңой эле кетип калам» деп андан ары жолун улап, токойду көздөй томолонуп жөнөйт. Томолонуп кетип бара жатса, алдынан түлкү чыгат. «Саламатсыңбы, көмөч? Сен кандай татынакайсың, кандай кыпкызылсың?» Аны мактаганы үчүн көмөч кубанып кетип ырдай баштайт. «Мен көмөчмүн, көмөчмүн, кампада шыпырылган, кычыктардан кырылган, каймак менен жуурулган, меш ичинде бышырылган, терезеде муздатылган. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам. Сенден түлкү оңой эле кетип калам» деп ырын токтотот. Антсе түлкү: «Азаматсың, сен абдан сонун ырдайт турбайсыңбы? Бирок мен карып калгам, кулагым да жакшы укпайт. Сен менин мурдумдун учунда отуруп алып, дагы бир жолу ырдап берчи, анан айыл» деп түлкү суранат. Көмөч кубанганынан «Мен көмөчмүн, көмөчмүн» деп ырдап баштаганда түлкү «Ап!» деп жеп коет.